Урматтуу туугандар, эми экиңден деп сүйлөштүк акыркыбы ошо менен бүтүрөлүк да. Талас биринде onu Бакай районунун координатор Батырбеков Руслан. Мен кайрылуумдун себеби Талас областында жалгыз балдар үйү бар. Чалбар мектептен 1929 жылы ачылган. Сооронбай Шариповичтин убагында фастерная семья деген түшүнүк менен ошол интернаттар балдар үйлөрүн жабуу деген мыйзам чыгып калган. Ошонун негизинде азыр Чалбар мектеп интернаты жабылып калуу коркунучуна турат. Чалбар мектеп интернатын азыр Манас лицейине алып келип, биринчи кабатына интернаттагы балдарды, экинчи кабатына Манас лицейинин балдарын окутуп коюшкан. Азыр интернатта балдардын саны аябай азайып кетти. Неге дегенде статусун өзгөртүп салган, кароосуз калган жетим балдар интернаты деп. Ошонун негизинде интернатка окууга өтүү үчүн азыр соттон чечим керек экен ата энесинен. Мурда жарым жетим, тоголук жетим жана аз камсыз болгон жана жашоо турмушу оор ата энелердин балдары окуган. Мен дагы ошол интернат бүтүрүүчү катары бардыгын билем. Сиздерден сураныч, ошол интернаттын сот процессине барып, азыр ата энелер бардыгы соттон справкаланган убактысы жок. Неге дегенде ошол жерде окуган балдардын көпчүлүгүнүн ата энелери тышкы миграция, ички миграцияда жүргөндөр. Кароосуз калган деген статусту алып, мурунку өзүнүн статусун алып келип берсеңиздер, Таластын өзүнүн өкүлдөрү, депутаттар аракет кылып атат. Сиздерден суранып элек, Бакайда Кызыл Сай айылында. Кызыл Сай айылында. Чалбар мектеп интернатында. Сиздерден көптөн көп суранып элек, неге дегенде жалгыз бой келгендер ата-ана ошол балдарын ошол жака тапшыра албайт. Неге дегенде справка алыш үчүн мисалы миграцияда жүргөндөрдүн баардыгы Кыргызстанга барып соттон чечим алып барып бериш керек. Ал баардыгы акча талаптыгынан ошон үчүн балдардын саны азайып кетти. Рахмат. Туура сиз айтып кеткендей, мен если не ошибаюсь, Дастамбек Арсбекович ошол округдан чыкты болуш керек. Руслан Жакушев менен да биз алар менен да сүйлөшүп, Мураталиев Мурат Молдонович Таластан 3 депутатыбыз бар. Чойбеков Бакыт мырза да бар. Биз алар менен да сүйлөшөлүк. Эгер бул маселе көтөрүлсө, чечкенге аракет кылабыз. Бирок эгерде сот болсо, сиздер билесиздер, биз сот процесси болбаса да азыркы кишиге биздин укугубуз жок. Бирок маселени коелу. Хорошо, рахмат. Саламатсыздарбы?